7 бөлüm. Узиянын уулу Жотамдын уулу Жүйүт падышасы Ахаздын убагында Сирия падышасы Ретсин менен Ысрайыл падышасы Ремалиянын уулу Пеках Иерусалимди басып алыш үчүн ага каршы согуш ачышты. Бирок басып ала алышкан жок. Дөөттүн тукумуна сириялыктар эпраимдыктардын жерине келип жайгашышты деп билдиришти. Ошондо токойдогу дарактар шамалдан дирилдегендей, анын да, элинин да жүрөгү дирилдеди. Ошондо Теңир Ышаяга мындай деди: сен уулуң Шеяр Жашуб менен Жуугуштун талаасына кеткен жолдогу жогорку көлмөнүн суу түтүгүнүн аягынан Ахазды тозуп чыгып, ага мындай деген: сак бол, тынчсызданба. Ушул түтөгөн чычалалардын эки учунан Ретсиндин, сириялыктардын жана Ремалиянын уулунун жалындаган каарынан үрөйүң учпасын, жүрөгүң түшпөсүн. Сирия, Эпраим жана Ремалия уулу сага каршы жамандык ойлоп мындай деп жатышат: жүйүткө барып, бүлгүн салып, басып алалы. Ал жерге Табеалдын уулун падыша кылып коелу. Бирок Теңир мындай дейт: бул оюңар ишке ашпайт жана ордунан чыкпайт. Анткени Сириянын борбору Дамаск, ал эми Дамасктын башчысы Ретсин. Бирок 65 жылдан кийин эпраимдыктар эл болуудан калат. Эпраимдыктардын борбору Самария, ал эми Самариянын башчысы Ремалия уулу. Эгерде ишенбесеңер, анда туруштук бере албайсыңар. Теңир Ахазга сүйлөгөнүн улантып мындай деди: Кудай Теңириңден өзүңө жышаан сура. Жышаанды түпкүрдөн же жогорудан көрсөтүүсүн сура. Ахаз болсо: сурабайм, Теңирди сынабайм деди. Ошондо Ышая мындай деди: дөөттүн тукуму, уксаңар боло. Адамдарды кыйнаганыңар аз келгенсип, менин Кудайымды да кыйнагыңар барбы? Ошон үчүн силерге Теңир өзү аян берет. Кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт. Ага Эммануэль деген ат коюшат. Ал жаман нерсени четке кагууну, жакшы нерсени тандап алууну түшүнгөнгө чейин сүт жана бал менен тамактанат. Анткени ал бала жаман нерсени четке кагууну, жакшы нерсени тандап алууну түшүнгөнгө чейин сен корккон ал жерди өзүнүн эки падышасы калтырып кетет. Бирок Теңир сенин башыңа, илиңдин башына, атаңдын тукумунун башына Эпраим жүйүттөн бөлүнгөндөн бери болуп көрбөгөн күндөрдү салат. Ашур падышасын алып келет. Ошол күнү мындай болот: Теңир Мисир дарыясынын куймасындагы чымынга жана Ашур жериндеги аарыга белги берет. Алар учуп келип, ээн калган өрөөндөргө, аскалардын жаракаларына, тикенектүү бадалдарга, бактарактарга конушат. Ошол күнү Теңир дарыянын аркы өйүзүндөгү жалданган устара менен Ашур падышасы менен чачыңарды, бутуңардагы түгүңөрдү кырат. Атүгүл сакалыңарды алат. Ошол күнү мындай болот: бир кунажын 2 кой баккан адам алардын берген сүтүнүн молдугунан май жейт. Ушул жерде калгандардын баардыгы май жана бал менен азыктанышат. Ошол күнү мындай болот: 1000 күмүш тыйын турган 1100 сабак өскөн жерлердин баарын коко тикендер, тикенектүү бадалдар каптайт. Ал жерге жаа менен, жебе менен барышат. Анткени баардык жерде коко тикен, тикенектүү бадал каптайт. Ошондо коко тикен менен тикенектүү бадалдан коркуп, соко менен тазаланган тоолордун бирине да барбайсың. Ал жака өгүздөрдү айдап жиберишет. Ал жерлерди койлор тебелейт.